Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. Өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Садыр Жапаров Менин үйүм программасы боюнча жарлыкка кол койду. Менин үйүм мамлекеттик турак жай программасын бекитүү жөнүндө жарлыкка өзгөртүүлөр киргизилди. Тийиштүү документке президент Садыр Жапаров кол койду. Маалыматка караганда бул жарлык мамлекеттик ипотекалык компания АК менен элдик банк тарабынан түзүлгөн топтомо ипотека продуктусун ишке ашырууга мүмкүндүк берет. Турак жайды каржылоо боюнча ипотекалык кредиттин суммасы социалдык ипотека 4 миллион сомго чейин, жеңилдетилген ипотека 4 миллион сомго чейин, арзан ипотека 5 миллион сомго чейин. Топтомо ипотека бул турак жайды үлүштүк куруу механизмин пайдалануу менен Менин үйүм мамлекеттик программасынын алкагында үй сатып алуунун комплекстүү процесси. Берүү шарттары: кыймылсыз мүлктүн алдын ала наркынын 30% 6 айга элдик банкка депозитке салынат. Турак жайдын наркынын 20% суммасы 10% менен 5 жылга банк аркылуу насыя берилет. Калган 50% мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан жылдык 8% менен 15 жылга берилет. Артыкчылыгы күрөөнүн жоктугу. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70, +7 929 624 63 64. Кыргызстанда келерки жылы пенсия 7%га көтөрүлүшү мүмкүн. Кыргызстанда 2025-жылы пенсия көтөрүлүшү мүмкүн. Бул тууралуу социалдык фонддун башкаруучулугунун төрагасы Бактияр Алиев билдирди. Ал Жогорку Кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин жыйынына катышкан. Мыйзам боюнча жыл сайын инфляциянын өлчөмүн индексациялап турушубуз керек. 2025-жылдын бюджетине пенсияны 7%га көбөйтүүнү, жалпысынан пенсияны көтөрүүгө 1 миллиард 300 миллион сомду киргизип жатабыз, деди Алиев. Ал учурда өлкөдө эң аз берилген пенсия 6900 сомду түзөөрүн кошумчалады. Бабанов журналистке 1 миллион сомго доо койгон, иш эмне менен аяктаганы айтылды. Мурдагы өкмөт башчы ишкер Өмүрбек Бабанов журналист Элеман Карымшаковго койгон 1 миллион сомдук доосун кайтарып алды. Бул тууралуу Элеман Карымшаков Facebook'тагы баракчасына жазды. Журналистлардын соттук териштирүүсү токтогонун, ортого түшүп мунасага келүүгө жардам берген адамдар болгонун белгиледи. Алардын демилгеси менен Бабанов мырзанын өкүлдөрү менен жолугуп, ортодогу талаштуу маселени талкууладык. Бабанов мырзанын өкүлдөрү мен даярдаган материал коомчулук тарабынан бир тараптуу кабыл алынып калганын белгилешти. Анткени анын мурдагы өнөктөшү Бабановду соттун чечими жок, далилсиз жана негизсиз айыптаганын айтышты. Мен болсо башынан эле айтып келгендей, бир тарабым менен дос, экинчи тарапка кас эмесмин. Материал даярдоодо кесиптик милдетимди гана аткаргам жана бейтараптуулукту сактоо үчүн экинчи тарапка кайрылганымды белгиледим, дейт ал. Карымшаковдун айтымында анын интервьюсунан кийин Бабановду өнөктөшү менен түзүлгөн жагдай тууралуу өз чындыгын коомчулукка ачыктап, бир катар орчундуу жана талаштуу жагдайлар бар экенин айткан. Ал эми мурдагы өнөктөштөрдүн иши сотто териштириле берет. Эскерте кетсек, быйыл апрелде журналист Элеман Карымшаков Бабановдун мурдагы өнөктөшү Болотмамбет Жээнбеков менен маек куруп, анда Жээнбеков мурдагы саясатчы Фрунзе дүкөндөрүн тартып алганын айтып чыккан. Кийинчерээк Өмүрбек Бабанов айыптоолорго жооп берип, Жээнбековдун сөздөрүн четке каккан. Бабанов мурдагы өнөктөшүн алдамчылыкка айыптаган. Тоо-кен тармагы боюнча таасирдүү жана сапаттуу эмгектери менен өзгөчөлөнгөн журналисттерге быйылкы жылдан баштап алтын салым деп аталган сыйлыкты ыйгарууну биз туура көрдүк. Бул сыйлык журналисттердин демине дем кошуп, жаңы ийгиликтерге жетүүсүнө шык берүү үчүн уюштурулду. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен ишиңерде ар дайым ийгиликтер коштосун, жакындарыңар менен ден соолукта аман эсен аманда болуңуздар.
Депутат президенттин жарлыгына карабастан азыр мектептерде акча чогултуу улантылууда. Жогорку социалдык саясат боюнча комитеттин жыйынында Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына билим берүү жөнүндө мыйзам укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору каралып, 2 жана 3 окууда колдоого ээ болгон. Демилгечи Жогорку Кеңештин депутаты Миргүл Темирбаева белгилегендей, президенттин жарлыгына карабастан азыркы учурда мектептерде акча чогултуу улантылып жатат. Ошого байланыштуу мыйзам долбоору мектепке акысыз билим алуу укугун камсыз кылууга, мыйзамсыз акча чогултууларды, анын ичинде мектептерде коомдук фонддорду түзүүнү болтурбоо максатында жоопкерчилиги күчөтүлүп иштелип чыккан. Мыйзамсыз акча чогултуу фактылары аныкталса, укук бузуулар жөнүндө кодексине ылайык жоопкерчиликке тартуу сунушталууда. Талкуу маалында демилгечи Миргүл Темирбаева депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, мыйзам долбоору меценаттык, демөөрчүлүк жардам көрсөтүүгө эч кандай тоскоолдук жаратпагандыгын басып белгилеп, бизде мыйзам долбоорунда кандайдыр бир мажбурлоо жолу менен уюм түзүп ат энелерден акча чогултуу факты аныктала турган болсо, жеке жактар болобу, юридикалык жактар болобу, айыппул салуу жаза чараларын көрүү сунушталууда, деген ал. Египетте кармалган казак Кыргызстанга алып келинди. Египетте кармалган казак лакап аты менен таанымал болгон жаран Кыргызстанга алынып келинди. Бул тууралуу ИИМден билдиришти. Буга чейин казак лакап аты менен таанымал жаран Египетке кармалган. Эгипетте кармалганы ал оор кылмышка шектелип Интерпол кызматы тарабынан изделгендиги маалымдалган. Ал ИИМдин ыкчам каттоосунда уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү катары турат. 2024-жылдын октябрында Интерполдун кызматкерлери тарабынан изделип жаткан жаран Египетте кармалган. Компетенттүү органдар тарабынан анын экстрадициялоо боюнча иш-чаралар жүргүзүлгөн. 17 ноябрда ИИМдин кылмыш иликтөө баш башкармалыгынын жана ИИМдин Интерпол улуттук борбордук бюросунун кызматкерлери тарабынан кармалган казак лакап аты менен таанылган МУ аттуу жаран Ош шаарына жеткирилген. Египеттин Интерполдун кызматкерлери активдүү көмөк көрсөтүшкөн. Эгер колуңуздардан келсе дагы жардам берип коюңуздар. Өтө оор шарттабыз. Азырда дам кысылып, тезирээк операция кылдырышыбыз керек. Чет өлкөгө $45,000 сурап атат. Чет өлкөгө апарыш үчүн ол каражат бизде жок. Эгер колуңуздардан келсе жардам берип коюңуздар. Сиздерден сураныч. Диагнозу голосовой гортани деп чыккан. Тамагыда бул сүйлөй турган голосойдо. Ушул өскөндө сүйлөй албай калат. 1 метр жерге да ушу угулбай калат. Бир ан жерде калып кетеби деп коркомун. Үйүнө да чыкпайт. Мектепке барса балдар камсытат, сен сакоосуң, жакшы сүйлөй албайсың деп. Ошо кызым элдин арасына кошулуп кыз болуп кетиш үчүн жардам берип коюңуздар. Өтө суранам сиздерден. $45,000 керек чет өлкөгө апарганы. Үй жайларыбызга эч нерсебиз калбады. Сиздерден сураныч, жардам берип коюңуздар. М-банк Анаркан деп чыгат, Сбербанк Гүнназик деп чыгат. М-банктагы номерге чалсаңыздар тактап мен өзүмдө болот. Сураныч, сиздерден жардам берип коюңуздар. Жакшы болуп кетсин деп Кудайдан түнү күнү Кудайдан тилеймин. Битте кызым бар. Ошо кызым үчүн жардам берип коюңуздар. Депутат өкмөт акыркы күндөрү элди айыппул менен кыйнап жатат. Укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун 2 окууда караган Агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитет бул маселени колдоого алган жок деп айтылат маалыматта. Президент Садыр Жапаров 3 чокуу тоолужа долбоору боюнча кеңешме өткөрдү. Президент Садыр Жапаров 10 ноябрда 3 чокуу тоолужа кластерин ишке ашырууга арналган жумушчу кеңешме өткөрдү. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык Жыргалаң, Бозучук жана Бозбулак 3 чокусундагы жер тилкелери Кыргыз Куршавел мамлекеттик ишканасына өткөрүп берилип, геологиялык жана экологиялык изилдөөлөр жүргүзүлгөн. Тоолужа базасын куруунун 1-этабын 2030-жылга чейин аяктоо пландалууда. Мында 60 шакырымдык лыжа трассасы жана 6 асма жол курулат. Мындан тышкары туристтерге ыңгайлуу болуш үчүн мейманканалар, ресторандар, этно шаарчалар, конференция залдар, башка эс-алуу аянтчалары камтылган комплекстүү инфраструктура түзүлмөкчү. Президент Садыр Жапаров 3 чокуу долбоорун ишке ашыруу өлкөнүн туризмин жана экономикасын өнүктүрүү үчүн стратегиялык мааниге ээ экенин айткан.
Alты ОЛЖ кластерин түзүү, чет элдик инвестицияларды тартууга, калктын иш менен камсыздалышын жогорулатууга жана Кыргызстандын дүйнөлүк туристтик рыноктогу позициясын бекемдөөгө өбөлгө түзөөрүн белгиледи деп айтылат маалыматта. Долбоор Ысык Көл облусундагы 3 тоо чокусун камтыйт. Алар Жыргалаң, Ак булак жана Бозучук. Планга ылайык бул жерде жалпы узундугу 200 чакырымды түзгөн лыжа трассалары курулмакчы. Долбоор ишке ашкандан кийин 4,8 миң жумушчу орун түзүлөрү күтүлүүдө. Аталган курорттор жылына 10 ай иштеп 850 миңге чейин турист бара алат. Ош шаарында биринчи жолу Волна ден соолукту чыңдоо борбору от массажы менен гайморит, простатит, грыжа, остеохондроз, куян, жел кабыз, артрит, артроз, тизе муун, баш оору, суук тийүүнү дарылоо жана гандин таякчалары менен жасалган массаж аркылуу кан айлануу системасын жакшыртуу, гайморитти дарылоо үчүн бет көңгөйчөлөрүнө от жагуу, андан соң табыгый чөптөрдөн жасалган порошокту мурунга үйлөп ириңдерди алып чыгаруу, төмөндөгү ооруларды айыктыруу үчүн дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасап, андан кийин от жагып, денедеги токсин, шлак, туздарды чыгаруу. Бизге келип, кепилдик менен ден соолугуңуздарды чыңдап кетиңиздер. Биздин дарек Масалиев көчөсү 73. Кененирээк маалымат алуу үчүн 0501 119 119. Бишкекте аялын бычактаганы делген кишини камакка алуу чечими чыкты. Бишкекте күйөөсү аялын бычактап өлтүрүшү боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Борбор калаанын Ленин райондук ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалым болгондой, шектүү кылмыш жаза кодексинин өтө катчылык менен жасалган адам өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Сот 34 жаштагы арыга карата камакка алуу түрүндөгү баш коргоо чарасын сыртынан тандаган. Спутник агенттигинин ишенимдүү маалымат булактары шектүү реанимациядан жалпы палатага которулганын билдирген. Айыпталуучу конвойдун көзөмөлүндө ары аялын өлтүргөндөн кийин өзүнө да бычак сайган, деди редакциянын маектеши. Эскерте кетсек, 27 жаштагы келиндин өлүмү тууралуу 15 ноябрда белгилүү болгон. Кызыл омпол мүмкүнчүлүгү боюнча кумтөрдөн кем калбастыгын айтышты. Кызыл омпол гени мүмкүнчүлүгү жагынан кумтөрдөн кем калбайт. Бул туурасында жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин орун басары, Кыргыз геология кызматынын директору Нарынбек Сатыбалдиев Спутник Кыргызстан агенттигиндеги брифингде айткан. Кызыл омпол гендердин уникалдуу комплекси ал жакта жер кытышында чачырап жаткан, негизинен кум жана шагыл катмарларындагы 5 жана топтолгон, түптөгү дагы 5 кен бар. Мүмкүнчүлүгү абдан кенен, ошондуктан комплекстүү көп минералдуу, көп металлдуу топтом дейбиз. Негизги минерал титаномагнетит, аны менен катар эле, ванадий, цирконий, фосфор, уран менен торий бар, деди Сатыбалдиев. Кыргыз алтынга быйыл июлда геологиялык чалгын жана казуу иштерин жүргүзүүгө лицензия берилген. Компания долбоорду жана техникалык экономикалык негиздемелерди чалгынdoолор боюнча тиешелүү документтерди иштеп чыгат. Геологиялык экономикалык мүмкүнчүлүгү боюнча уникалдуу бул объект кумтөр долбоорунан кем болбойт деп күтүп жатабыз, деп белгилеген министрдин орун басары. Кызыл омполдун мүмкүнчүлүгү боюнча суроолорго жооп берип жатып, көбүрөөк чалгындалган таш булак тилкеси экендигин жана коору 50-60 метр тереңдикте эле жатканын айтты. Булар 1,5 миллион тонна титаномагнетит, андан сырткары уран, торий сыяктуу элементтер экендигин белгиледи. Ташбулак Совет доорунда чалгындалган эле ген жаткан тереңдик 200 метрге чейин жетерин айтышкан. Бүгүнкү күндө коору 50 метрге чейинки жерде жатканын тастыкташты. Анын запасы кеминде 4-5 эсе, ал кызыл омпол сыяктуу тилкелерде 10 эсе өсөрү күтүлүп жатат. Дүйнөлүк масштабтан алганда да бул ириген, деди Сатыбалдиев. Изилдөөлөр жүргүзүлүп, министрлер кабинетинин башчысы анын мүмкүнчүлүгү $80 миллиард чукулдаганын айткан. Балким андан ары изилдөөлөрдө бул сандар көбөйүшү мүмкүн. Министрдин орун басары азырынча казуу иштери жасала электигин, тиешелүү долбоорду даярдап жана бекитиши керектигин айтты. Сатыбалдиев иригенди иштетүү республиканын экономикасы үчүн пайдалуу экендигин, экспорт дарамети арбып, салык базасы өсүп, иш орундары көбөйөрүн айткан. COP29 Кыргыз энергетика жаатында макулдашууларга кол койду. Бакудагы буунун климаттык өзгөрүшүнүн алкактык конвенциясынын тараптарынын 29 конференциясынын алкагында Кыргызстан башка өлкөлөр менен отун энергетика жаатында кызматташууну улантууга негиз салган бир нече документке кол койду. Бул туурасында энергетика министри Таалабек Ибраев Спутник Ближнее зарубежье телеграм каналына айтып берген. Россия жана Кыргызстан республиканын 2040 жылга чейин газ менен камсыздоону макулдашкан. 2 жылда көгүлтүр отту сатып алуунун көлөмүн 800 миллион куб метрге жеткиребиз деген министр. Ибраев инфраструктуранын газдын көтөрүүсү боюнча көйгөйлөр бар экендигин белгилеп, бирок ал чечиле турган маселе экендигин кошумчалаган. 2022 жылы өлкө 387 миллион куб көгүлтүр от сатып алган. Бирок бул продукцияны пайдалануу экономиканын, калктын санынын жана жептердин көмүрдөн газга өтүшүнө байланыштуу күн сайын өсүп жатат. Отун энергетика жаатындагы
дагы бир макулдашуулар Азербайжан менен түзүлгөн. Аткамилердин маалыматында булардын ичинен эң маанилүүсү 2024-2025 жылдар энергетика жаатында кызматташуу боюнча жол картасы болгон. Бул макулдашуулар нефть, газ жана кайра жаралуучу энергия тармактарындагы өз ара кызматташуу жаатында болду. Андан сырткары биргелешкен жумушчу топторду түзүү каралды деген Ибраев.